Кутман күн достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиз. Бүгүн ушундай жумшак, бийик болуп көтөрүлгөн шоколадный брауни пирогун жасайбыз. Өтө жакшы рецепт. Биринчи жолу жасаганда гана окшошот. Видеону аягына чейин карап, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Эң алгач жылуу сүтүбүзгө кумшекерибизди салып, жана ошондой эле какаону салып, жакшылап аралаштырабыз. Сүт өтө кайнап кетпеген, жылуу сүт болуш керек. Кайнатып милдеттүү эмес. Сүт жылуу болгондо какао жакшы эрийт. Ошол себептен жылытып алабыз. Комочкалары жок кылып аралаштырганга аракет кылыңыз, ошондо гана пирогубуз жакшы көтөрүлөт. Андан кийин жумурткалуу массабызга кумшекерибизди салып, жакшылап миксер менен аралаштырабыз. Миксер менен аралаштырганыңыз жакшы, убактыңызды үнөмдөйсүз. Ушундай аппак болуп көбүргөнгө чейин аралаштырыш керек. Менде 15 минуттадай убакыт кетти. Андан кийин содовый раствор жасайбыз. 20 грамм содага 6% 20 грамм уксузду куюп, бул жерде аралаштырган маанилүү сөзсүз түрдө жакшы аралашыш керек. Жана да граммдарын толук өлчөш керек. Эгер соданы көбүрөөк, уксузду азыраак кошуп койсоңуз, пирогубуз ачуу болуп калат. Эгер мындай содовый раствор кылбайм десеңиз, разрыхлителдин жакшысын колдонууга кеңеш беремин. Андан кийин сода растворубузду куюп, дагы бир сере аралаштырып алабыз. Андан кийин какаону дагы да аралаштырып, унубузду 3кө, 4кө бөлүп салып алабыз. Сөзсүз түрдө 3кө, 4кө бөлүшүңүз керек. Себеби дегенде пирогубуз жакшы көтөрүлөт азастан. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө электен өткөрөбүз. Бардыгын бир салып салсаңыз, жакшы көтөрүлбөй калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө эске аласыз. Мынакей ушундай коюлугу ушундай болуш керек. Кою сметанадай болуп. Өтө көп кармап аралаштырыштын кереги жок, себеби содабыз чөгүп кетет дагы, пирогубуз жакшы көтөрүлбөй калат. Бат-баттан жасаганга аракет кылабыз. Бул маалда духовкаңызды сөзсүз түрдө жылытып коюшуңуз керек. Муздак духовкага салсаңыз жакшы көтөрүлбөйт. Мынакей ушундай болуп бышып чыкты. Менин духовкамда көйгөй бар болгон үчүн астына противень коюп, үстүнө фольга коюп бышырдым. Мынакей ушундай жумшак, ооздо эрий турган пирогдор болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүшүңүзгө кеңеш беремин. Каналга катталып, лайк коюуну унутпаңыз. Алдыда мындан да жакшы рецепттер, видеолор менен бөлүшүүгө аракет кыламын.